Din İşler Комиссиясы канчалык бир учурларда менин китебиме байланыштуу мамилебиз тетири болгонуна карабастан туураны туура деш керек, жакшы жагын колдош керек. Акыркы учурлардагы сунуштаган мыйзам долбоорунун мага жаккан жактарын айтайын. Бул жерде никапка анан паранжага тыюу салынат деген жерлери болуп атыптыр. Жана билесиздер, аялдар мусулман айылдарда жол салынып жүрүшөт. Анан бетин толугу менен дагы бир перде менен тосуу, же мондай көзүнө чейин тоскондордун бирөөсүнүн аты паранжа, бирөөсүнүн аты никап, даже мен билбейм кайсынысы кандай экенин. Мына ушул эки нерсеге тыюу салайлы. Себеби коопсуздук жагынан бир маселе жаралып атат. Билесиздер, бара бара адамдардын ким кайсыл жерге кирди, кайсыл жерден чыкты, буларды коопсуздук максатында көзөмөлдөп туруш үчүн видео даталар чогултулат, камералар менен тартатындайча айтканда. Мына ошол жерде бети жабык болуп калса, ким кирди, ким чыкты билбей каласыз. Же ниети бузук жаман адамдар болсо, аялга окшоп кийинип бетин мындайынан тоссо, же жалпы тосуп алса, бул аял экен, мунун мусулманчылыгына бир мындай биз зыян берип койбойлу дегендей мааниде айталы, тийиштүү контролдор жасалбай калса, сумкасы каралбай калды, ичинде эмне кийип алды, кийген дененин ичинде башка нелер бар, ошол кийимдин ичине нелерди катып кирип кетти же катып чыгып кетти, ушул нерселерди билбей кала турган болсо деп ушундай мыйзам долбоор сунуштаганы айтылууда. Менимче бул аябай жакшы нерсе болчу. Куранда бир топ буйруктар, Куранда бир топ тыюулар бар, бирок булардын приоритеттүүсү өзүнчө башкача. Башкача айтканда, кээ бир буйруктар, эки буйрук мондай бири-бири менен каршы келип калат болсо, кайсынысы дагы маанилүү, кайсынысы дагы приоритеттүү болсо, биринчи биз ошол нерсени кабыл алышыбыз керек да. Эгер чындап аялдардын бетин тосуп жүрүүсү бул коомдук бир коркунучка алып келе турган болсо, коомдук бир тынчсызданууга алып келе турганчалык бир маселе жарата баштаган болсо, анда мен айтат элем, бетин ачып жүргөн жакшы деп деле тим болбойт элем. Бетин ачып жүргөн шарт болот, фарз болот. Бетин жаап жүргөн арам болот. Себеби коомдогу ыраттуулукту сактоо үчүн ондогон, миңдеген, 100 миңдеген, миллиондогон кишилердин бейпилчиликте, ынтымакта, гармонияда жашоосун камсыз кылуу үчүн бир канча окубаган, караңгы, менин аялым бетин башкалар көрсө, мен анан кийин өзүмдү жаман сезип кетем, толук эркек сезбей калам, намысым корголбой калды дегендей мындай бир абсурд түшүнүктөргө малынып калган эркектердин фантазиясын аткарып берем деп, алардын фантазиясын аткарып, каалаган ошол фантазиялуу өздөрүнүн ичинде травма аралашкан бир каалоо тилектерин, арзуу тилектерин ишке ашырам деп, коомдук бир ыраттуулукту бузганга чейин алардын каалоо тилеги, арзуу тилеги ишке ашсын деп, коомду убара кылыштын кереги жок. Коомдун жанагы гармониялуу, ынтымактуу жашоосун рискке ыргытууга эч кимдин акысы, укугу жок деп эсептейм. Бул биринчиден. Экинчиден, бир мусулман катары Куранды караганды үйрөнөлүчү. Мындай ачыгын айтайын, Кураны жок эле мусулманчылык жашап келатабыз. Кыргызстанда, мусулман дүйнөсүндө деле ошондой 60-70% эле бүгүн биз кылып жүргөн ритуалдар, ибадаттардын бир кээ бир бөлүктөрү, кээ бир жок эле ибадаттар пайда болуп кеткендей, кээ бир ибадаттардын кылынуу тартиби, аткарылуу тартиби, таризи жана башкалардын көпчүлүгү түпүз Куранга таянбай калган бир мусулманчылыкты жашап келатабыз. Тилекке каршы. Бул ушундай. Келиңиздер, биз мусулман боло турган болсок, эң биринчи нукура ишенимдүү булак эмне? Кураны Карим. Кураны Каримдин эч бир жеринде бетин кошо жап деген жери жок. Же дагы такыбараак болгондор бетин жабат деген. Муну дароо айтышат. Жок, ал Куранда түз айтылган эмес, бирок зато пайгамбар аны мынтип үйрөнүп кеткен, биз баардык нерсени Курандан албайбыз. Пайгамбардын практикасы дагы буга кошумча деп. Бул чоң бир жаңылуу. Пайгамбар Курандын ичиндеги нерселерди түшүндүрүп берүү үчүн гана келген. Пайгамбарлык миссиясынын эң өзөгүн ушул нерсе түзөт. Эгер кимде ким, бирок ушул көз караш бар, ушинтип айткандар бар, мен кошулбайм, жана бул туура эмес деп эсептейм. Эгер кимде ким пайгамбар Курандын сыртында дагы Куранга параллелдүү түрдө эреже койгонго, дин койгонго, диний принцип койгонго акысы, укугу бар киши эле десе, жаңылышат. Мына ушул
методикадан улам, методикалык келишпестиктен улам бүгүн бул нерсе Куранда жок, бирок пайгамбарда бар. Бул нерсе пайгамбарда жок, бирок аалымдарда бар деп отуруп, такыр Куранга туш келбеген нерселерди исламдын парзы дей турган абалга алып келип койдук. Мен мындай соцмедианы арак-баракты жакшы ушул нерсени мындай кубалап карабай койдум, бирок мындай нерселер чыкса керек деп ойлоп атам. Ушул никап менен паранжа же экөө тескерисинен ушул нерсеге тыюу салына турган болду десе, вай исламга кол салды, анан кийин мусулманчылыкка жолтоо болуп атат дегендей бир блогдор чыкса керек, көз караштар чыкса керек деп ойлоп атам. Мунун түпкүл себебин методологиялык ката. Эгер Куранга түздөн түз тиешеси жок нерсени дагы ислам деп эсептейбиз. Аны пайгамбар айтты, аалым айтты, шейх айтты, молда айтты деп туруп аны ислам, башкача айтканда Куранда айтылган нерсе Кудайдын тили менен айтылып аткан нерсе болсо, Алла Тааланын койгон эрежеси, Алла Тааланын дини болуп турган болсо, анан калган пайгамбардан баштап ылдыйга жана мен эсептегендерди да ушу менен тең күчтө дей турган болсо, биринчиден ширк кылган болобуз, кечирилгис экинчиден ошондой исламга, Куранга тиешеси жок ушундай телешка нерселер көбөйүп кете берет. Так что мындан тип деле жолук салынган соп-сонун нерсе, дини бүт-бүтүн болот, такыба бойдон болот. Бирок менин аялым бети көрүнүп калган үчүн башка эркектерге мен ичим ооруп кетип атат, чыдабай атам ушул нерсеге деген эркектер болуп турган болсо, психологко барышын сунуштайм. Окуп, дүйнө көз карашынын деңгээлин көтөрүшүн сунуштайм. Өзүнө болгон ишенимин, өзүнө болгон кишилик, аялына дагы болгон кишилик баа берүүсүн, анын кадыр баркын туура барктай билүү жөндөмгө ээ болуусун сунуштайт элем. Бунун баардыгы эмне менен мүмкүн? Окуу менен мүмкүн. Бул мага жаккан биринчи жагы Дин иштер комиссиясынын ушундай бир сунуштама киргизип аткан.